Уулкан Айдарова 52 жашта. Ал Москвадан текстил тармагында билим алып, окуусун 1986 аяктаган. Бирок кесиби боюнча иштеген эмес. Анын себебин Советтер Союзу жоюлгандан кийинки текстил ишканаларынын жабылганы менен түшүндүрөт. Ал бүгүн Ош шаарында уюштурулуп жаткан бош орундар жана кесиптер жарманкесине катышып, өзүнүн билими боюнча жумуш издеп жүрөт. Диплом боюнча кесипти издеп ушул рекламадан угуп калып келдим драмтеатрга. Көрдүк бардык жерде ушул кесиптер боюнча менин өзүмдүн кесибим боюнча азыр бул жерге ошо кыргыз текстилге жолугуп азыр анкета толтурдум. Ярмарка ачылганы жакшы болуптур. Элдердин кызыкчылыгына элдерге жакшы. Жумушу жоктор жумуш издеп келип ушул жерден өздөрүнө жараша жумуш таба алат деген ойдон жакшы болуптур. Оштогу кыргыз текстил ишканасында жалпы 1700 жумуш орду бар. Алар бул жолку жарманкеге катышып, өздөрүнө 150 жумушчуну чакырууга келишкен. Биз болсо трикотаж менен жумуш кылабыз. Бизе жаш балдарга, аялдарга жана эркектерге кийим тигип чыгарабыз. Бизе иш убактысы болсо 6 күн иштейбиз. Саат 8ден кечки саат 6га чейин бизде өзүбүздүн развозубуз болот. Өзүбүз алып барып, өзүбүз алып келебиз. Жана бизде тамак иши дагы өзүбүздүн камсыздайбыз. Азыр Россия менен жумуш жасап жатабыз. Көбүнчөсү Россияга өткөрөбүз. Чоң масштабтагы бош жумуш орундар жарманкеси өлкөнүн Бишкек, Ош шаарларында алгачкы ирет өтүүдө. Анда жалпы 3000ден ашуун бош жумуш орундары сунушталды. Ошондой эле жарманкеге шаардагы кесипке багыт берүүчү кесиптик лицейлер, окуу жайлар да катышты. Бүгүнкү түзүлгөн аянтчадагы ошол социалдык саясаттын активдүү иш-чараларынын бири да. Бул биринчиден эң жакшы аянтча. Себеби бүгүнкү күнү ошол өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, дээрлик пайызы бүгүнкү иш-чаранын катышуучулар бул жаштар болуп атат. Жаштар биздин келечегибиз. Ушул жаштарга жумуш орундар түзүлүп атат. Бул жаштарга кандайдыр булардын жаңы мүмкүнчүлүктөрү да бул аянтчадагычы. Жарманкени Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Ош шаардык Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы жана Жия бизнес ассоциациясы уюштуруп жатат. Азыр мамлекеттик бир инструменттер бар. Мисалы, жанагы коомдук акы төлөөнчү жумуштар, анан кайра окуучу кыскача курстар. Бирок баягы замандын талабына жараша дагы көп инструменттерди иштеп чыгыш керек да мамлекет. Өз иштеп чыгып, ар бир айрылуу катмарларга өзүнчө инструменттер сунушташ керек. Мисалы, жаштарга, жаштар стажировкасы мисалы, мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугу чектелген адамдарга өзүнчө жумуш иштегенге, биздин кыз келиндерге, аялдарга өзүнчө жумуш деген. Себеби алар айылда балдар менен анан баягы окуйт, бирок күйөөгө чыгып, бала төрөп, анан 5 жыл иштебей калгандан уже эмгек рыногунда талаптарга жооп бере албай калат да. Ошентип жобосо кайтып келген мигранттар. Аларга дагы ошондой бир жаңы инструменттерди мамлекет сунуштаса, аларга жардам болуп, келгенде тез өзүбүздүн эмгек рыногуна кирип кетсе иштеп, анда бул чоң утуш болмок. Расмий булактарда Кыргызстанда жумушсуздардын саны 200 миңге чукулдайт. Ал эми расмий эмес маалыматтарда алардын саны 5,5 миллионго чейин жетиши мүмкүн. Улукбек Салиулу, Асылбек Турдалиев, Т-Медиа, Бейтарап.